Өлкөбүздүн алыскы аймактарынын бири болгон Тогуз-Тороо районундагы райондук соту эми жаңы имаратка ээ болуу алдында. Анткени быйылкы жылы аталган мекеме кызматкерлери үчүн 2 кабаттуу жаңы заманбап үлгүдөгү имаратын куруу иштери кызуу башталып, ага Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрайымы келип жеринен күбө болду. Мындан сырткары сот департаментинин жана Жалал Абад облустук сотунун өкүлдөрү келип катышышты. Капсула салуу салтанатына келген республикабыздагы Фемида тутумунун жетекчиси салтанатка келген жергиликтүү тургундар менен жолугушту. Ал өз сөзүндө сотко кайрылгандардын басымдуу бөлүгү жарандык иштер түзөрүн, анын ичинде ажырашуулар жана башка социалдык маселелер бар экендигин, андыктан сотко чейин маселелерди чечүүдө аксакалдар сотунун иштерин жандандыруу керек экендигин баса белгиледи. Бул жергиликтүү органдар менен жакшы тыгыз байланышта иштесе, аксакалдар сотунун жумушун да жандандырыш керек болуп атат. Буга чейин аталган мекеме кызматкерлери 30 жылдан бери мына бул имаратта сот иштерин жүргүзүп келишет. Эскилиги жеткенден мурда имараттын тардыгы да башкы себеп. Мындай шартта иш алып барышкан сот кызматкерлери 2020-жылдын жаз айларында жаңы имаратка ээ болушмакчы. Биздин жанагы залыбыздагы жетишпестиктен болуп атты. Кабинеттер жетишпей, ушундай болуп келген. Ана азыр жакшы жөрөлгө болуп жаңы здание курулуп атат. Ушул азмаз кабинеттердин жетишпестигине байланыштуу жогору жак төрайым ушуну билип быйыл бизге здание куруп берип атат да. Маалым болгондой, акыркы убактарда сот тутумуна болгон ишеним коомчулук арасында төмөндөп баратканы айтылып келет. Мындан улам сот тутумуна элдин ишенимин арттыруу жана коомчулукту кабардар кылуу сот тутумунун күн тартибиндеги эң маанилүү маселелерден. Бүгүнкү күндө мына соттук реформа жүрүп жатат. Акырындан бутуна турат болуп керек деп ишенип атабыз. Акыркы убакта соттордагы айкындуулук кичинеден болсо да жыла баштады. Эми мезгил көрсөтөт. Соттук корпустун баары алмашты, буюрса жылыштар болот деп ишенем. Элдин ошо ишеничи төмөндөп баратат деген сөздөргө деле мен кошула албайм. Элдер деле ишенимин кайтарабыз деп ойлоймун. Көп элдер сотко барбаса дагы, сот менен тиешеси жок болсо дагы массалык маалымат каражаттардан, телевизордон же гезиттен окуп алып, ошондой экен деп коюшу мүмкүн да. Анан ошон үчүн мен айтып атам. Эскерте кетсек, быйылкы жылдагы жергиликтүү сот имараттарын жаңылоо багытында алыскы тоолуу аймактардагы экинчи курулуш. Буга чейин Чаткал райондук соту жаңы имаратка ээ болушкан. Жазгул Усубалиева, Нурбек Рахманов, Бакыт Самсахунов, Тогуз-Тороо району.